Assalamu alaikum. Mekендеш медиа YouTube каналы көрүүчүлөрү. Саламатсыздарбы? Бүгүн мен сиздерге дагы өткөнкү мурда видеолордо көрсөткөнмүн. Тооктардын көзү шишип кеткенде кандай дарылаш керек, кантип дарылаш керек. Анан өтүшүп кеткенде мындай көздөрү мынантип, сиздерге көрсөтөм. Көздөрү мынантип жумулуп калат. Сиздердин тооктарыңыздарда ушундай оорулар кездешсе керек. Мен азыр ушул орууну кантип дарылоо ыкмасыны мен биринчи жолу өзүм интернеттен көрдүм. Анан ошону өзүм колдонуп көрдүм, туугандар. Бул ишке ашты, мен колдонгон. Ошо интернеттен көрүп жасаганым. Ошондуктан сиздер да эгерде тооктарыңыздар ушинтип көздөрү мынантип жумулуп калса керек. Мына бир көзү жакшы эле, кээде эки көзү тең шишип жумулуп калат да. Анан азыр бунун бир жагы эле ошондой болду, мына. Көрүп турасыздар, мына көрдүңүздөр, ичиде мына ириң турат. Ушуну сыгып алып ташташ керек. Азыр мен кантип эме кылат? Мага балам видео тартып жардам берип турат. Мен азыр ушуну кантип чыгарганды, анан кандай мас сүрткөндү мен көрсөтөм. Андыктан видеого көңүл буруп туруңуздар. Ага чейин бирден сураныч сиздерден бир лайк басып коюңуздарчы. Ушул ар бир видеолорума сиздер лайк басып туруңуздар. Мен мындан да жакшы пайдалуу видеолор сиздер үчүн чыгарып турайын. Биргеликте ушундай бири-бирибизге жардам берели. Анда эмесе, кеттик туугандар. Телефон кармап тур. Азыр бул легорн породасы. Азыр мынабы кыймылдатты. Ушундай кармап тур. Мына көрдүңүздөрбү? Токто, мен бул жака бурулуп алайын. Кыймылдатпай. Мындай кылып туруп эле. Мына көрдүңүздөрбү? Мынантип басасыздар. Мындай басканыңыздарда мына мынантип чыгат. Мына ириң. Көрдүңүздөрбү? Мына ушуга окшогон. Бул азыр сакайып калды. Өз негизи мындай тырнактай чоң болуп чыгат. Көздөрү шишип жумулган. Бул кайтып калганы. Мындай чылпактары бар. Муну алып таштайсыздар. Муну кылып көрүңүздөр. Көпчүлүгүңүздөр тооктарыңыздарды жогото албаңыздар, кантип дарылайм, кандай кылат экен дегендер көрүп алыңыздар. Мынантип көзү кызарып шишип калат. Мындай көзүн ачсаңыздар, ичиде ириң болот. Мынага окшогон ириң болот, чылпакка окшогон. Ал бактерия, оору. Аны чыгарып сыгып алып ташташ керек. Аны кантип алыш керек? Мынантип туруп эле көзүн мындай кылсаңыздар чыгат. Анан мына жерин мукалайсыздар да, мындай кылып туруп бассаңыздар, мына чекесиден көзү мына азыр мына бар экен мында дагы. Азыр көрсөтөм сиздерге. Мына көрдүңүздөрбү? Мына ушуну чыгарып ташташ керек. Мына. Так. Бул уже кайтып калганы, мына. Көрдүңүздөрбү? Мына, мынантип чыгарып таштайсыздар. Болду, чыкты уже. Бирок остаткилер калат. Соста мына көрдүңүздөр, дагы эле чыгып атат. Алып ташташ керек буну. Мына уже көрдүңүздөрбү, бичара байкуш. Көзүнү уже ачып атат мына. Көзүн ачышка аракет кылып атат. Көзүн ачышка аракет кылып атат уже. Мына. Көзү көрүнүп калды. Көрдүңүздөрбү? Бул жакта шишип, жабылып калган. Азыр эми буга кандай мас сүртүш керек? Бул жакты тарт. Азыр. Мына туугандар, ушинтип дарылайсыздар. Бул көздөрү мынантип шишип кетет. Көрдүңүздөрбү? Көрүп алыңыздар кандай болот. Бул бир жагы эле ишигени. Бул жагы дагы жабылып калат. Азыр мен сиздерге дагы бир эмени көрсөтөйүн. Мынантип эме кылыш керек. Одиночка мындай сетка кылып туруп, буларды карантин карабайсыздар. Мен ушундай подвалда карантин кылып кармаганмын. Мына көрдүңүздөр, уже оң көзүн ачып атат. Уже сакайып калды да уже. Мына дагы, мына чекеде тургандагы бул дагы ошондой да. Сол көзү жакшынады, мына уже көзүн ачып атат. Көрдүңүздөрбү? Мына көрүнүп турат. Бул легорн тооктар породасы, бул адлер эмес. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Анан ушул идишке мына азыр бул 3 литрлик суу куйганмын. Бул сууга пасыраак бул жак тартсам.
мына дарылардан 3 литрге 6 грамм, мен 8 грамм, 9 грамм мынадан оксиладан, окситетрацилинден 8-9 грамм тилазин 200дөн кошуп, бул жака мына сууга аралаштырып, жылуу суу кылып туруп, бул жака коюп койгонмун. Себеби булар мынаны ичкенде одновременно булар лечение алат да, туугандар. Жөн суу ичпейт дагы. Мына ушул дарыларды кошуп туруп коюп коем, одновременно лечение алат. Мына көрдүңүздөр, уже көздөрү уже кайтып атат. Мына оң көзү уже кайтып атат. Бул дагы шишип, көз жумулуп калган болчу. Мынаныкы дагы азыр мына сыккан тоок уже көзү кайтып калды. Булар жумуртка берип аткан тооктар эле. Бул неден келип чыгат? Ошол сквозняктан асты өл болуп, ным болуп, сууга өткөндөн ошондой эмесиге, бооруга сууга өтүп, ушундай кыскасы өтүшүп кеткенде гана ушундай көздөрү жабылып калат. Андыктан муну кантип дарылайт экен дегендер ушул видеону жакшылап сактап калыңыздар. Кайрадан көрүңүздөр, түшүнбөсөңүздөр, кылып көрүңүздөр. Анан буну 2 күндө бир же болбосо черезден сыгып туруш керек. Сыккандан кийин, көзүнө сыккандан кийин, баягындай мен көрсөттүм сиздерге, ириң чыгат ошондой бактерия. Ал сыккандан кийин тетракцилиновый маз деген бар, атайын көзгө. Вет аптекадан барып сурасаңыздар, тетрациклиновый маз бер десеңиздер берет. Ошонун алып туруп сыккандан кийин ошону сөзсүз түрдө көздүн ичине тамсытып, эме кылып сүртөсүздөр. Мен азыр оксила офтальмол деген дарым бар эде, мен аны таба албай калдым, а сиздерге дагы көрсөтөйүн дедим. Ошол сарык шприцке окшогон болот. Көздүн астыга тамызып коет, мен ошондон тамыздым. А так тетрациклиновый маз дагы көбүнчөсүгө ошол колдонулат экен. А мен ошол офтальмол гел деген бар, ошону колдондум. Буюрса мына азыр канчанчы, жалган айтпасам 3-5 күн болуп калды, уже 5 күн, 6 күндө уже мына буюрса көздөрүнү ачып, уже кадимки калыбына келип баштады. Ошондуктан туугандар, тоок караганда ушундай түйшүктөрү болот. Сиздер дайым эле ойлогондой боло бербейт. Биз жалаң жанагы прибыльный эсептейбиз го. Мынанча доход. Эми арада ушундай иштер болуп турат, буга чыдаш керек. Ар бир иштин жакшы жагы бар, жаман жагы бар, ысыгы бар, суугу бар дегендей, ага чыдаш керек. Ошондуктан мен видеолорумду дайыма көз салып туруңуздар. Мен сиздерге ушундай жашоомдо болуп аткан нерсени эле сиздерге видео кылып чагылдырып турам. Анан менин видеолорума комментарийден жазып туруңуздар, кандай видеолорду көргүңүздөр келет, кандай видеолорду каалайсыздар, ошону жазып койсоңуздар. Анан лайктан аябаңыздар, сиздерден сураганы бирден лайк басып коюңуздар. Менин видеолорум билесиздер, ар бири маанилүү, пайдалуу видеолор. Буюрса сиздерге ушул видео менен мен аяктап атам, ушул сөздөрүм менен. Андыктан менин каналыма биринчи жолу көрүп аткандар катталыңыздар. Тоокко кызыккандар, тоок багам дегендер, менин видеом аркылуу буюрса сиздер чоң фермага айланасыздар деп ишенемин. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сиздер менен Мекендеш Медиа YouTube каналы болду. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.